Тип жанын шам чырагы 20-бөлүм. Мага кайрылганда мен аны угам. Кайгыда мен аны менен болом. Аны куткарам. Даңктайм. Забур 90:15. Эртеси күнү экзамен башталаардан мурун Тип ордунан турду да мугалимдин жанына келди. Чоочун адамдар аз болчу. Экзамен ала тургандардын баары чогулуп калган. Брэнс мырза Типке таң кала карап калды. Бирок анын олуттуу жүзүн көрүп эч нерсе деген жок. Жананын сөзүн угуш үчүн эңкейип кулагын тосту. Экзамен бүткөнгө чейин күтө турсак кандай болот? Мен акырында балдарды бир азга кармай турмакмын, деп сурады ал. Жок, ага чейин мен эрким жетпейт, мен чыдай албайм. Азыр болгону эле жакшы. Тип аябай суранып алган эле. Мугалим аны сынай карады. Ал Типтин тынчсызданып жатканын түшүнүп, аны аяп кетти. Баарыңар бул жака көңүл бурсаңар, деди мугалим класска кайрылып. Силердин бир классташыңар силерге бир нерсе айтам дейт. Тип үчүн чечүүчү мүнөттөр келди. Ага суроолуу кадалган 50 баланын көзүнө тикей карап, кыпкызыл болгон Тип калтыраган үнү менен: "Мен классташтарымдан кечээки болгон иш үчүн кечирим сурагым келет. Мен аябай ачууланып кеттим. Жаман сөз айтып жибердим. Мен ушундай ишке барам деп эч ойлогон эмесмин. Мен бул үчүн өкүнөм. Силер мени Ыйсаны сүйбөйт экен деп ойлоп калбасаңар экен. Мен аны жакшы көрөм. Ал мени кечирип мага жардам берет деп ишенем." Класста жым-жыртык үкүм сүрүп турду. Көзүн баскан бойдон Брэнс мырза дагы эч нерсе деген жок. Тип ордуна барып отурду. Ошондо мугалим башын көтөрүп мындай деп айтты: "Кудай кечирген нерсени эми ага эч ким эстетпейт деп ишенем." Коңгуроо кагылып экзамен башталды. Тип жаагын таянган бойдон былк этпей отурду. Ал башынан өткөргөн күрөш ушунчалык кыйын болгон эле. Тип ордунан туруп барып, балдардан кечирим сураш үчүн болгон күчүнүн баарын жыйнаган болчу. Эми болсо баары артта калды. Бул өзү ойлогондон да кыйын болсо да, ушуну кылганына эрки жеткенине кубанып жатты. Шылдыңдап, шакаба чегип калуу үчүн ыңгайлуу учурду күтүп турган гана Боб Тернер анын жанында унчукпай отурду. Атүгүл Тип байкабай чыканагы менен анын китебин жерге түшүрүп алганда да ал эч нерсе дебестен столдун үстүнө алып койду. Боб эч качан мынчу эмес. Танапис учурунда балдардын баары ага урмат көрсөтө жол бошотушуп, баары тең кечээкинин унутуп калышканын билдиргиси келгендей. Фред дагы анын жанына басып келди да көңүл коштук менен: "Тип, мен сага бир нерсе айтып коюшум керек. Сен кечээ мени жөн жерден эле күнөөлөдүң. Мен сага туура эмес жоопту шыбырайын деген оюма да келген эмес. Сен эмнеге антип ойлоп жатканыңды да билем. Сен эсеп чыгарып жатканда мен сага жакын жерде отурбадым беле? Брей мырза мага эңкейип, сенин классыңда канча окуучу бар деп сурап калды. Мен болсо 7 деп жооп бердим. Сен деген ошону уга албадыңбы? Эмне үчүн анан сен муну дароо эле айткан жоксуң? Сен мага эч нерсе түшүндүргөн жоксуң. Мени калпычы, жалганчы дедиң. Мени өмүрүмдө эч ким антип айткан эмес." "Ооба, мен анымды мойнума алам", деди Тип макул боло. "Мен аябай ачууланып жаткандыктан сенин жообуңду күтпөстөн эле чуркап кеткем. Сени мындай ишке кантип барсың деп ойлонуп көрсөм деле болмок да. Бирок ачуу менен эч нерсеге көңүл бурбай калыптырмын." Бир аз тынымдан кийин ал мындай деп акырын кошумчалады: "Мени кечирип койчу." Экзамендердин баары бүттү. Окуучулардын баары тең ардак тактага кимдин аты жазылат болду экен деп чыдамсыздык менен күтүп жатышты. Типтин көңүлү чөгүп турган. Ал жакында эле жакшы орунду ээлейм деп ойлоп жаткан. Эми кышы бою канча аракет кылып тырышып окуганын баары текке кетти. Ал терең үшкүрдү да отчетту угуу үчүн кулак түрүп даярданып калды. Гольберг мырза ордунан турду да эмнегедир окубай жатты. "Брэнс мырза", деди ал акыры, "окуучуларга бир нече сөз айтканга уруксат этиңизчи. Силер Эдуард Левинин кечээки экзаменине катыштыңар. Ошондой эле ал бөлүү боюнча маселени чыгара албай калса дагы, мен сыяктуу эле силер дагы анын канча эмгек кылганын билесиңер. Брэнс мырза, Том Минторндун бир нече окуучулардын атынан жазган сунушун окуучулардын баарына айтууңузду сунуш кылар элем." Брэнс мырза башын ийкегенде пастор сөзүн андан ары улады. "Алар Эдуард Леви кечээки тапшырмасын кайрадан чыгарып көрсүн жана кайсы класска барары бүгүнкү жообуна жараша чечилсин дешет. Ким макул болсо колун көтөрсүн." Фред Гольбергтун колу биринчи көтөрүлдү. Башка балдар да аны турап, биринин артынан бири көтөрө башташты. Бир гана Тип эки бети кызарып, отурган жеринде катып калды. "Эң жакшы", деди Гольберг мырза. Мугалим болсо мындай деп кошумчалады: "Эдуард, кел доскага."
Тип эсебин чыгара баштады. Баары андан көздөрүн албай карап турушту. Доскага улам сандар көбөйө берди. Типтин колу бир аз титиреп жатса дагы, анын жүзүндө бактылуу жылмайы турду. 31-де канча жолу 9 бар деген баягы суроого жеткенде, Тип эч да калбай тиешелүү санды жазды да, борту коюп ордуна келип отурду. Бир нече бала акырын кол чаап жиберди эле. Бренц мырза жылмайып эч нерсе дебегенин көргөн башкалар да муну колдоп, класстын ичи бир аздан кийин дүркүрөгөн кол чабууга өтүп кетти. Ошондо мугалим туруп балдардын тынчтандырып, пастордон отчетту окуп коюусун өтүндү. Экзамендин жыйынтыгы чыгарылып жатканда, Тип жүрөгүмдүн дүкүлдөгөнү баарына угуп жатса керек деп ойлоду. Андан кийин эң жакшы окуган 4 окуучунун ысымы салтанаттуу түрдө доскага жазылды. Булар Вильям Брей, Фридрих Гольбург, Гарри Дженнинас жана Эдуард Леви болчу.